Dini экстремисттердин тобу 1999 август айында Кыргызстандын түштүгүн басып кирип, Баткен районунда өздөрүнүн лагерлерин куруп алышкан. Бандиттик топтун максаты Кыргызстандын аймагын өздөрүнүн базасына айландыруу менен тажрыйбасы жок жергиликтүү жаштардын башын айлантып, келечектеги баскынчыларды даярдоо болгон дешет тарыхчылар. Жакынкы чыгышта Афганистанда дагы, Сирияда дагы, Пакистанда дагы ал акыбал тынч эмес мезгил болчу да, саясий абалдар. Орто Азия мамлекеттери өз алдынча эгемендүү мамлекеттерге айланып, бирок ошол убакта кандайдыр бир экономикалык дагы, саясий дагы күчкө ээ боло албай, мындай алсырап турган мезгил болчу. Саясий абалыбызды, тынччылыкты татаалдаштырыш үчүн ошол убактарда ошо чек арада ошондой маселелер болгон. Баскынчылардын бул аракети Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү катары бааланып, аларды талкалоо, республиканын чегинен сүрүп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алган. Региондук деңгээлдеги терроризмге каршы күрөштө Кыргызстанга Шанхай бешилтигинин келишимдерине ылайык Өзбекстан, Россия, Армения жана Казакстан аскердик техникалык жактан көмөк көрсөткөн. Коңшу мамлекеттердин таасири да тийген. Ошол жердеги маселелерди чечүүгө. Мисалы, Евразиядагы чоң мамлекет Орусиянын таасири ал кезде тийген болчу. Анан коңшу мамлекеттерибиз дагы кандайдыр бир дипломатиялык жолдорду издегенге, жана коңшу мамлекеттер менен мамилени жакындаштырганга, мисалы Казакстан сыяктуу мамлекеттер дагы ошол кезде өздөрүнүн түрткүлөрүн беришкен, себепчи болушкан. Кыргызстандык жоокерлер, ыктыярдуу аскердик топтор бандиттердин бирикмелерин талкалоодо күчүрмөндүктү көрсөтүштү. Бул кандуу кармашка республика боюнча 6000ге жакын эр жигиттер катышып, алардын 89-у баатырларча курман болушса, 400гө жакыны ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышкан. Өлкөнүн алыскы чегинде адам өлүмдөрү жана чоң жоготуулар менен коштолгон кооп аланга катышкан Канатбек Сарымсаков ошол күндөрдү мындайча эскерет. Ал даярданган эле, уюшулган эле атайын эле топтор кирип келишкен да, бандиттер. Басмачылар да койсо деле болот да, алар уже кирип келип эле биздин алдыбызда передовой спецназдар менен катуу кармаш болгон чындыктачы. Элдердин коркуу сезимдери бар болчу, баткендиктердин кирип келет экен дешип. Өлкөнүн бүтүндүгүн баскынчылардан сактап калуу аракетин көрүп жаткан миңдеген жарандар ар кандай жаракаттарды алышкан. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин аларга өзгөчө статус берилбей, мамлекеттик деңгээлде толук кандуу колдоо ала албай келишет. Мамлекеттик деңгээлде окуяга катышкандардын эч кандай деле азырынча компенсация тигиндей мындай бөлүнө элек, Кудайым буйрса бөлөт деп атат. А бул шаардык кеңеш менен шаардык мэр тараптан жылына 1000 сомдон бөлүнөт. Ушу атайын майрамга деп, Куран окутуу эскерүү күнүнө карата деп. 26 октябрь Баткен окуясында курман болгондорду эскерүү күнү. Бул датаны утурлай калаанын Жеңиш паркында курман болгондорго багышталып Куран окулду. Бул дүйнөдөн баатырларча курман болгон Баткен коок алаңында өтүп кеткен жоокерлерибиздин рухуна багыштадык. Элим, жерим үчүн, мамлекетим үчүн деп курман болуп кеткен жоокерлерибиздин рухун бейишинен бере көргүн я Раббал аламин. Андан соң ардагерлерге сыйлыктар тапшырылып, материалдык жардам катары Нарын шаарынын бюджетинен 84 000 сом бөлүнүп берилди. Гүлзат Мокенова, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.